Биз жекелик санды айтканда сөздөрдү айтабыз. Мисалы stol, table, китеп, book деп, ал эми көпчүлүк санды айтканда биз s мүчөсүн улайбыз. Мисалы китеп болсо, book болсо, китептер books болот, table, stol болсо, stolдор tables болот. Баардык эле зататочтор көпчүлүк санда ошол s же istин мүчөлөрүнүн жардамы менен куралат. Бирок кээ бир учурда ошондой болуп өзгөрүлбөйт. Мектептен биз билебиз аны кандай болот, кандай болуп куралат. Бирок кээ бир сөздөр бар, көпчүлүк санда так бир сөз башкача болуп өзгөрүп кетет. Бул сөздөр карап көрөбүз. Мисалы бир эркек болсо, мужчина да, man, көпчүлүк санда man болот. Woman болсо аялы, көпчүлүк санда women болот. Child бала болсо көп, children балдар. Food болсо бир бут, чыганактан, кызыл ашыктан ылдый food. Бутта feet болот. Tooth бир тиш, teeth тиштер. Mouse чычкан, mice чычкандар. Person адам, личность, people адамдар, ox бык, oxen быки, бука букалар. Goose geese. Goose деген бул каз, geese каздар. Значит, men мужчины, women женщины, children дети, feet ноги, teeth зубы, mice мыши, people люди, oxen быки, geese гуси, да. Теперь мы знаем, как будет неправильные существительные. Биз кээ бир сөздөрдүн көпчүлүк санда өзгөрбөй, оңой эмес, ушул өзгөргөнү такыр сөз өзгөрүп кетишин көрдүк. Жана ушул сөздөрдү биз жаттап алышыбыз керек болот. Эгерде мектепте окуган болсоңор, университетте окуган болсоңор, сүйлөгөндө сиздерге оңой болот. Эң биринчи кеңеш, эң маанилүү кеңеш — запоминать как отдельные слова, нерегулярные существительные нужно запоминать как отдельные слова, потому что правил нет. Буларды биз жаттап алабыз. Проверяйте в словаре, учись самый употребительный. Часто встречается в повседневной речи, поэтому важно знать хотя бы 20-30 самых существительный. Бул зататочтор, ким эмне деген суроого жооп берген сөздөр. Эң көп колдонулган 20-30 сөздү биз сөзсүз түрдө билишибиз керек болот. Көпчүлүк санда аларга s колдонулат. Мен айтып өттүм, англис тилинде эрежеге баш ийбеген учурлар абдан эле көп. Биринчи биз бул нерселердин баардыгын үйрөнүп алып, анан бара ошол эрежеге баш ийбеген учурларды карап жаттайбыз. Биринчи биз сүйлөгөнгө тилибизди жаттыктырып, сүйлөгөндү үйрөнөбүз.